турат десем, уверенный болуп мен да сизге гарант болдум да. Сен мисалы аякта системасы билбейсиң да, мисалы кандай эмне. Мен айтып атам го, 3 күндө ал физически ал жасалбай калган нерсе. Жок, ал 3 күн эмес, нечке баягы акча бергендерим полный жазсын мына. Башында 11 кишиге $400 10 күн мурун берген. 20 миңди мен сизге М-банктан которгонум. Баягы сүйлөшөм мындай дегенingizге 20 миң которуп 26 күнү котордум кечиндечи. Андан 28 күнү мына жерде киребеште 200 миң наличка бердим. 28 күнү берип атам да. Жок. Анан кийин 30 күнү Ал жерде мисалы мындай 187 миң которуп атам да. мындай болду. Аз мына дагы чал билип берем. Сен аз акча берген күндө дагы мына элдер 1 ай күтөт экен визаларынчы. Бул жерде миграционный служба бар, ГРС бар, неме немеси бар. Министерство иностранных делден бар, Министерство экономикадан бар, квота берет да. Булар баардыгы ошол жер. Ошактын адамдар да булар аз деле отказ берген жок. Кеп жасап беребиз деп атат да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 күн соң. 624 күн соң ошондо бересиңиз да. Маны негизи өткөндө. Просто сен ойлоп атам, бул эми жана мындай да, бул эми бүтүн жүргөнү балдарда бул ошончун кайра айтып атты. Карматпай тургула, сени карматпаганда билет. Бир контордун балдары жок болсо да арасында жалаң менттер болсу да. Ана билет көчөгө чыкканда 4-5 гетем менен бала кошулду. Начальник отделда бүдөлөп. Анан булар берүүлүк калып жүзүнө адреске кетти. Мен уже өйдөгө чиктекем резидентте жатат. Билет, чакка чалсам, бияка чалсам, мен бул рейсим башка болсо билет, деди билет, азыр ким киришти, дагы билет тартып, руководство сен айтат экен билет, ушундайлар чыкабайт бирге өткөнүн. $80 на решение вопроса по легализации работать по него по дистанции. Что вы можете сказать? Деньги получали? Забираем, там будет, дальше разбираемся.